Майлуу суунун миңдеген тургуну ушул лампа заводдон нанын таап жеген. Эми алардын көбү жумушсуз калды. Совет мезгилинде бул жерде жылына миллиондогон электр лампалары чыгарылып, продукция СССРдин ар кайсы аймактарына жөнөтүлүп турган. 60 жылдан ашык тарыхы бар бул өндүрүш акыркы жылдары оор мезгилди башынан өткөрүп жатат. Качандар бир 4000 адамга жумуш берип, Майлуу суу шаарын багып келген заводдо азыр 200 эле адам калды. Өзүңөр билесиңер, мына лампа лонго уже спрос түшүп кеткенден байланыштуу азайып калгандан баары ошо сокращение болгон. Жумуш сааттар деле азайган. Мурун 5 күн иштесек, кийин 4 күнгө түшүп калдык. Биз ошого деле ыраазы болгонбуз. Единственно эмнеге ыраазы болгонбуз? Бизге постоянно стабильный иш берет деле, постоянно стабильно зарплата берет деле, аванс берет деле и айлыкты берет деле. 2026 жылы заводду кайра жандандырууга жана модернизациялоого 2 миллиард сомдон ашык каражат каралганы айтылды. Эми бийлик бул жерде жөн гана лампа заводун эмес, индустриалдык парк түзүүнү пландап жатат. Ал үчүн башка өлкөлөрдөн инвесторлор тартылып, ар кандай өндүрүштөрдү ачуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Бирок алар качан курулуп, качан ишке киришери белгисиз. Аңгача жумушсуз калган жашоочулар эмне кыларын билбей, айласыз отурушат. Жергиликтүү жашоочулардын айтымында, Майлуу суу шаарында бул заводдон башка жумуш орундар жокко эсе. Мүмкүнчүлүгү барлар эч ак эле башка шаар же өлкөгө миграцияга кетип калышкан. Бул жерде калууга аргасыз адамдар бийликтен жумуш берүүнү суранып жатышат. Биз талаптарыбызды айтып атабыз да, бизге бергиле иш, бизди жаман көрбөй, бизге иш бергиле, биз ачык отурабыз, бизге башка иш жок, бага турган же кете турган жерибиз деле жок. Майлуу суу шаарынын тургундарынын жумушсуздук көйгөйүн бийликке жеткирүүгө жардам бергиңиз келсе, бул видео менен бөлүшүп коюңуз. Өкмөт киришисиз калган кыргызстандыктарга көңүл бөлөт деп үмүттөнөбүз.